Dostlar, özüңөр көргөндөй эле Leopard 3 жаңы модели чыкты. Бул 400 жерде багаждын ачылганы аябай жакшы экен. Кнопка менен ачылат жана 19-чу дөңгөлөктөр коюлган. 4 дөңгөлөк иш аракетте. Өзүңөр көргөндөй эле ичинде аябай кызыктуу нерселер көп экен. Бул жерде арткы жагынан өзүңөр көргөндөй эле бул жерде кичинекей запаска койгуч сыяктуу эме бар экен, бирок мындай басканда бул жерге ключ сала турган жерлери бар экен. Набор ключ окшойт. Набор ключ салып койсо болчудай жер экен. Жана муну ачылганда мындай кнопка менен ачылат экен. Арткы эшиги RAV4'дей. Бунун узундугу 4-6 метр жана узундугу 1.8 жана 1.80. Бул жерде өзүңөр көргөндөй кошумча динамик бар экен. Бул жерден динамик аркылуу эме кылса болот жана топого чыкканда ушул менен машинага зарядка коюп, чай пай ичкенге жана башка нерселерге ушундан алып колдонсо болот. Бул жанагы арткасында динамикасы болсо, бул жерде зарядный порт бар экен, медленный, быстрый. 422 аттын күчү. 422 достор. Бул аябай эле күчтүү уна болуп саналат. Размери RAV4'никиндей. Төрт дөңгөлөк иш аракетте. Жана бунун эң максималдуу дагы версиясы бар. Бул ультра дегени эң максималдуунда дрон деген версиясы бар. Бунун үстүндө дрон коюлат. Жана дрон менен 6 км диаметрде дрон учуп маалыматты машинага бере алат. Ошол уна аркылуу силер толук маалыматты алсаңар болот. Каякта мисалыга мен өзүм оюм боюнча бир жерге топого барып жана башка тоону аябай кызыктуу болсо унаадан эле жиберип 40 мүнөт учуп ушундай маалыматты чогултуп келип мага мисалы үчүн унаага онлайн режимде ошол маалымат түшүп турат. Ошонусу менен кызыктуу болуп атат ушул унаа. Эми өзүңөр көргөндөй эле бул жерде 5 месталуу арткы эшиктери мындай жаткырылган. Жана мен жаткырса да болот. Артында 3 адам кенен отурса болот. Эшиктери ачып жапкан жерлери ушундайча. Жана мындай көрсөтсөк болот. Жана бул жерде болсо аркы бетинде микрофон, бул жеринде фонарик. Ошо фонарик экөө жок болгондуктан азыр көрсөтө албай калдым. Салонуна кирсек, бул жерде бир канча режимдер бар экен. Өзүңөр көргөндөй эле пустыня дейт, снег дейт, карда жүрчү, бир канча эмелер бар экен. Ошо менен өзгөртүп айдаса болот. Жана бул жерде дагы бир кнопкасы бар. Буну көрөлү. Бул эко, спорт жана могу режимди кытайча билбегендиктен кечиресиңер. Буну азыр эме кыла албай калдым. Так, бул жерде канча диагоналын айта албайм, бирок чоң эле планшет бар экен. Бул менен кошо ичинде көптөгөн радарлар жана авария болуп кетпеш үчүн көптөгөн жардамчылар бар экен. Азыр көмөктөш. Булар картада кетип баратып, антиаварийный случай жана удержание полосы, круиз контроль, адаптивный круиз контроль дегенде да барчы. Мына өзүңөр көргөндөй. Жана бул жерде кармагычтар бар экен. Демек, бул унаа топого чыкканга кенен жүрүш үчүн унаа чыгарылыптыр. Бул жерде кнопкалар бар, чатыр бар. Шу менен тоого барып, жайлоого барып келсең болчудай. Ичинде окантовкалардын цветтери өзгөрүп турат экен, бир кандай цветте.
жана каалоочулар үчүн бул жерде көптөгөн кнопкалар бар экен. Муну отуруп алып жатташ керек экен. Жана бул жеринде холодильник. Ичимдиктерди муздатканы. Беспроводная зарядка. Бул кнопкалардын ар бирине отуруп алып жатташ керек экен. Мындай функционал бар экен.